Ошо 3-чү сабактын уландысы ошо далилдер менен эле коштолмокчу. Биз айттык, экинчи сабагыбызда бул мушриктер ла иляха иллаллахты кабыл алынбай текебир беришкен деп. Мунун далили кайсы? Аллах субхана таала мына Куранда ошо Саффат сүрөсүндө ачык эле айтып атат. Иннахум кану иза кила лахум ла иляха иллаллах ястакбирун ва якулуна а инна латарику алихатина ли шаирин мажнун. Мушриктер эмне деп айткан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген кезде ошо ла иляха иллаллах айтып койгулачы деген эмне деп айткан? Иннахум кану, Аллах субхана айтып атат, алар мушриктер мындай дешти деп атат. Иза кила лахум, аларга ла иляха иллаллах деп айтылган кезде, иза кила лахум ла иляха иллаллах, алар үчүн ла иляха иллаллах деген сөз айтылган кезде эмне кылышчу? Ястакбирун. Текеберленишчү, кабыл алышчу эмес. Ва якулуна, анан эмне деп айтышчу? А инна латарику алихатин ли шаирин мажнун. Биз ушу өзүбүз сыйынып келген алихаларыбызга, жана бутпарас айкелдерге, ортомчуларга сыйынып келген ортомчуларыбызды кантип таштайбыз дейт. Ушул ырчы, жалганчынын сөзүнө ишенип ошолорду кантип биз таштап салабыз деп атат да. Бул жерде ырчы, жалганчы деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жалган ат коюп, ушундай жалган сөздөр менен жамандашкан. Бул мушриктердин мындай ыкмасы да. Азыркы убакта деле мисалы туура адам бир туура дааватты алып келген болсо, жакшы жакка чакырып атса, жамандап атышпайбы? Мусулмандар мындай, булар дин бузарлар, ата бабабыздын динин бузуп атат, улутту талкалап атат, булар жалганчылар деп ушундай. Мына ошол сыяктуу эле сөздөрдү мурун кафир мушриктер деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айткан, ушинтип сен ырчысың, жиндисиң, сыйкырчысың, жалганчысың деп. Мына ошонун бир мисалы бул. Өткөн сабакта да мисалдарын айтып кеттик. Мына ошол жерде мушриктер эмне деп атышат? Ачык эле текебер кылып ла иляха иллаллахын четке кагып атышат. Демек алар үчүн ла иляха иллаллах мааниси түшүнүктүү болгон. Ошол себептен аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла иляха иллаллах деп айтыла дегенде ушундай текебер кылышып айтышкан эмес. Анткени эмне? Маанисин түшүнүшкөн. Маанисин түшүнгөнчө эмне деп айтат? А инна ла тарику алихатина ли шаирин мажнун дейт. Биз өзүбүз сыйынып келген ушу алихаларды, бутпарас ортомчулардын ушул ырчы, жиндинин сөзү үчүн таштап салалыбы деп ошентип айтып атышат да. Албетте, алардын кафырлардын айткан сөзү жалган болгон. Балким ошолор жинди болушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жинди болбостон, алар жинди болуп, ошол өздөрү кол менен жасаган, жаратылган бутпарас айкелдерге сыйынышкан. Андан кийин дагы бир маселени айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул мушриктерге ошо Аллах субхана таала жалгыз өзү гана сыйынууга татыктуу зат жок деп ошону билдириш үчүн келген. Аллах субхана тааланы Кудайды таанытыш үчүн келген эмес деп. Анткени мушриктер муну таанышкан дедик. Мунун далили кайсы? Мына Аллах субхана таала Юнус сүрөсүндө ачык эле айтып атат. Кул ман ярзукукум минас самаи вал ард амман ямлику сам'a вал абсара ва ман юхриджул хайя минал маййит ва юхриджул маййита минал хайй ва ман юдаббирул амра фасаякулуна Аллах факул афала таттакун фазаликумуллаху раббукумул хак фамада ба'дал хак илля далал фаанна тусрафун. Аларга айтсаң дейт, кул дейт, аларга айт дейт. Пайгамбарыбыз Аллах субхана буйруп атат. Ман ярзукукум минас сама вал ард. Силерге жерден, асмандан ырыскыңарды ким берет деп айткан. Жана ошондой амма ямлику самал абсар. Силердин көзүңөргө, кулагыңарга ээлик кылган ким деп айткан. Жана ошондой эле ва май юхриджул хайя минал маййит. Ошо өлүктөн тирүүнү чыгарган ким? Жана ошондой эле ва май юхриджул маййита минал хайй. Жана тирүүдөн өлүктү чыгарган ким деп айткан. Ва май юдаббирул амра. Жана бардык ишти башкарып турган, ааламды бардык башкарып турган ким деп айтсаң, алар эмне деп жооп беришет дейт? Фасаякулуна Аллах. Алар айтышат дейт, Алла деп жооп беришет дейт. Демек булар Аллах субхананы ачык айкын билишкен. Анан кайра аларга эмне деп айткан деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла таала? Факул, анда аларга жооп бергин ушинтип айтканда. Афала таттакун. Анда эгерде силер ушундай нерсени моюңарга алып атсаңар, Аллах субхананы таанып билип алсаңар, анда Алла тааладан коркпойсуңарбы? Таквачылык кылбайсыңарбы? Алла таалага түз сыйынбайсыңарбы? Ширк кылбай, бутпарастарды таштабайсыңарбы деп айткан деп атат. Фазаликумуллаху раббукумул хак. Мына ушу силер мойнуңарга алган, жаратуучу экенин мойнуна алган, ырызык берүүчү экенин мойнуна алган Роббиңер ошол чындык, ал-хак. Раббукумул хак. Фамада ба'да. Эми ушул бул чындыктан кийин эмне гана калат? Бир гана адашуу калат деп. Фамада ба'дал хак илля далал. Фаанна тусрафун. Эми ушунун баарын билип туруп, каякты көздөй жүзүңөрдү буруп, алыста кетип баратасыңар деп. Мына бул жерде мушриктер Аллах субхана тааланын жаратуучу экенин беш колдой билишип, ошонун мойундарын алган. Аллах субхана таала ошол себептен ошол
ошо моюнга алган нерселердин алып келип туруп алардын үстүнө далил кылып атат. Эгерде силер Алла Тааланы таанысаңар, Алла Тааланы жаратуучу деп билсеңер, ырызкы берүүчү деп билсеңер, баардык нерсени башкарып аткан Алла Таала деп билсеңер, анда эмнеге ага сыйынбай атасыңар? Эмнеге ага шерик кошуп атасыңар? Эмнеге түс сыйынбай атасыңар? Ушунча кудурет ээси болгон зат албетте ошо түс сыйыныга татыктуу зат өзү деп Аллах субхана таала мына далил келтирип атат. Мына дагы эле башка бир Лукман аятында деле, Лукман сүрөсүнүн аятында Аллах субхана айтат: "Вала инсалтахум ман халакас самавати вал ард ла якулун Аллах". Эгерде алардан асман жерди ким жаратты деп сурасаң, албетте Алла Таала деп жооп беришет дейт. Жана ошону Анкабут сүрөсүндө айтып атат: "Вала инсалтахум ман наззала минас самаи маан фахия бихил арда мин баъди маутиха ла якулун Аллах кул алхамдулилlah бал аксарухум ла яқилун". Эгерде алардан сурасаң, ошо мушриктерден, асмандан силерге жаанды чүргөн ким деп сурасаң, жана ошол жаандын суусу менен фахия бихил арда баъда маутиха, ошо өлүп калган жерди тирилткен ким десең, мындай жаткан жер кургап, кагырап калган кезде, жааган кезде чөптөр өсүп, өсүмдүктөр өсөт да, ошону айтып атат Аллах субхана таала. Ошо жер өлүп калгандан кийин аны тирилтип, жандандырган ким десеңер дейт. Не деп жооп беришет? Ла якулун Аллах. Албетте Алла Таала деп жооп беришет. Анда сен айткын Мухаммад, алхамдулилlah деп айткын. Алла Таала шүгүр келтирген ey Мухаммад деп атат. Бал аксарухум ла яқилун. Мына ошол адамдардын, мушриктердин көбү алар акылсыздар, акыл жүгүртүшпөйт деп атат. Албетте акыл жүгүртүшпөйт. Ушундай Аллах субхана тааланын кудуреттерин моюндарына алышып, Алла Таала жаратуучу экенин билип турушуп, Алла Таала ырызкы берүүчү экенин билип туруп, ушул ааламды жараткан, ааламды башкарган Алла Тааланы билип туруп, бирок да ошого карабастан Алла Тааланын өзүнө түз сыйынышпай, өзлөрүнө окшогон, өзлөрүндөй болуп жаралган махлуктарды ортомчо кылып, ошолорго сыйынып, ошолор аркылуу Алла Таалага жетебиз деп ойлоп жаткан мушриктердин каяктагы акылы болсун. Демек, кимде ким ошо мушриктердин жолуна түшкөн болсо, ошентип жана мазарларга, кабырларга, тоо ташка, уйга, деги эле жаратылган нерсенин кандай түрү болбосун ошого сыйынгандар, ушу мушриктерге окшогон болушат, акылсыздар болот да. Мына бул жерде биз ачык айкын эле баяндап бердик, мушриктердин акыбалы кандай болгон, алар Аллах субхана таалага кандай таанышкан. Мына ачык эле аяттарды окудук, ошо аяттарда ачык айкын эле болду. Алар Аллах субхана тааланы толугу менен таанышкан. Керек болсо алар эмне кылышкан? Алар ибадат да кылышкан. Булар ажылык кылышкан, садака берген, жанагындай зулум чеккендерге жардам берген. Булар жана ажылыкпа Ибрахим алейхиссаламдан калган да, ошо Каабаны айланып ажылык кылышкан булар Алла Таалага сыйынышып. Бирок да эмне Каабанын ичине жана бутпараст айкелдерди кылып алышканда, алар менен кошо Алла Таалага ибадат кылып, ошо бутпарасттарга да кошо ибадат кылып кетишкен да. Мына ошонун баарын Аллах субхана таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиберип, ушундай ислам динин алып келип, ошо адамдардын жүрөгүн, аң сезимин ушундай бутпарасттыктан, ширктен тазалап, таза исламды алып келген. Чыныгы сыйынуу бул бир гана Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Сыйынуунун кандай түрү болбосун, бул Аллах субхана тааланын өзүнө гана арналыш керек. Муну ушуну тавхид деп коет. Тавхидке карама каршы келген бул шарият териминде ширк деп коет. Мындайча айтканда, Алла Таалага бир махлукту теңөө, шерик кылуу, кыргызда деле шерик деп коет го, теңеп, ошого жолдош кылып, теңдеш кылып теңеп койгон ширк деп айтылат. Аллах субхана тааланын жалгыз өзүнө сыйынып, Алла Тааланын өзүнө тиешелүү болгон нерселерди Алла Тааланы жалгыз деп билүү, муну тавхид деп коет. Муну иншалла кийинки сабактарыбызда баяндап беребиз.